Өтө начар байла, өтө начар. Эми министрибиз бизге аконит ичирип аткандан кийин жыргаган экенбиз да. Эми мен ал кишини ал эле бул кылып атат дебейм, бирок алынча ишти кылып атат. Жаман эмес, жакшы эле. Эгер баягы токтоп калган жокпуз, карантин болуп калган жокпуз. Кудайга шүгүр. Ооругандар учурунда ооруп жатып лечение алып чыгып атышат. Мындан бир 19-жылдар, 20-жылдар кат болуп кетпеди эле. Элдер аябай каяка жатарын билбей, каяка кайрыларын билбей. Азыр эл билет. Мамлекет түз жолду берген, мына менге жатасыңар, мени лечение кыласыңар. Эми жакшы эле, жаман эмес. Кудайга шүгүр, Кудай дейли. Жакшы эле. Саламаттык сактоо негизи каралбайт го. Каралбайт. Ол өзүңдүн эмең чөнтөгүң болсо каралат, чөнтөгүң жок болсо каралбайт. Аяк жагы саламаттык сактоо такыр артта калган да. Больницалардагы Министрликте аябай эле начар негизи элечи. Көбүнчө баары тең эле айтат, эмнегедир начар иштеп атышат, ошо башка эмне айтам. Менче көбүнчө ушинтип айтат болуш керек. канааттанган жоксуз ишине? Канааттанган жокпуз. Негизи төмөн эле азыр аябайчы. Могул мисалы колунда барлар жакшы. Мисалы да бардык жана колунда жокторго мисалы кыйын эле, начар эле болот. Баардыгы эле кыйналып атат. Мисалы мен оорусам, биринчи докторго барсам, мага ким жардам берет? Эч ким жардам бербейт. Чөнтөгүмдө акча барбы жардам берет. Жок болсо жок мисалы. Мисалы талаада эле иштелип жатып каласың. Аны саламаттыкты сактоо жагында 100% гарантия бар деп эч ким айта албайт. Негизи начар эле. Мындай болот эте. Саламаттык сактоонун сапатын жакшы эле баалайм бизде. Просто бул баягы мына былтыр бизде баягы черный июнь деп жаман болбодук го. Бизде врачтар деле бар, ошонун баягы кантип дарылоонун жолун биз билген жокпуз да. Азыр мына дарылап эле калдык, дарылап жатышат, бирок эми бизде ошол жана вакцина башка нерселер жетишпей атат да. Мындай баягы мындай элдин саны боюнча алганда биз эң эле начар болуп атпайбызбы? Ошол эми врачтарды күнөөлөөнүн бир жерде менимче врачтардын деле күнөөсү жок дейм да. Менин жеке оюм ушундай. Саламаттык сактоо зарплаталар ошондой болот го. Кандай зарплата алса ошого жараша иштеп атышат да. Азыр мындай моментте жакшы эле иштеп атышат да мындай куштарга. Эми ар бир адам эле иштейин дейт да. Иштебейин деген адам азыр жок го дейм. Тем более Кыргызстан ушундай немеде турган маалда, кырдаалда турган маалда иштейм деген аракетин жасап атышат го. Самый низший уровень, мне кажется. Просто надо запретить нашим вышестоящим органам всем лечиться за рубежом. Мне кажется, тогда все будет хорошо. Они начнут вкладываться в наше здравоохранение и все. Эми кейбирлердин карасаң жакшы жактары деле бар. Кейбир жагынан карасаң жардам жок, бүт эле кымбат, баардыгын сатышат, дарылар кымбат. Алайын десең. Ошол. Оорубагандан көп айта албайсың, бирок угушум боюнча бүт эле салап барып жатсаң сен тыйын сурайт экен. Бербей койсоң карабай коет дейт. Башка эле стандартный дарыны бериличи. Ошондой деп уккам мен.